Так, все, кетиппи? Киреш айдап барбайсыңбы? Биз азыр биринчи жолу мына ушул чакырылбаган тойго жар айтканы келдик. Болгондо дагы бул жердеги үйлөнүп жаткан баланы мен мына ушул акыркы мейли тагдыры клипимде тарткан болчумун. Эки сонун өзгөчө бала ушул клипимде таңкы 5те келип Держинка паркында тартылып беришкен. Мээримдүү балдардын ролун аткарып мына ушул бала бүгүн үйлөнүп аткан экен. Биз менеджериме чалып эжеси кайрылгандыктан келип отурабыз. Үйүңө бакыт куш болсун, тамшанып жүрүп издеген ай татына кызга туш болдум. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мен Жанарбек эжеси сизге баягы жазгам, рахат. Жолдоо менен баягы бактылуу болуңуздар, саламатсызбы? Куттуктайбыз. Бактылуу болгула. Азыр албар үчүн сизби же байке? Башында бир аз сүйлөп турасызбы? Азыр жардамчы кызым машинаны коюп dinlеп алсын. Эрдинде коёлу. Ырыңызды берди. Бердик, анда даярбыз. Бүгүнкү тойдо 2 жашты жар келген Анжелика айым киргизет. Анжелика айым бир чете сюрприз катары дагы келди. Жашырга сюрприз болсун. Жанарбек мага неге кайрылган жоксуң? Биринчи эле ушул суроону берейин, себеп дегенде акыркы мен клипимде мейли тагдырда таңкы 5те келип өзүнүн досу менен менин клипимди колдогон ушул бала болгон. Ал жакта бир урушуп аткан пара менен мындай бактылуу жашап аткан параны тартканда гүл берип, мээрип төккөн балдардан болгон. Айткам, мен дагы силердин жакшылыктарыңарга кызмат кылам деп өзүм айтпасаң дагы ошол эжелериң бизге айтыптыр жакшылыгыңыздарды. Кубаныч менен, сүйүнүч менен келип отурабыз. Ушундай сонун ак тойго бактылуу болуңуздар. Эң бактылуу түгөлөрсүздөр. Бир эки сөз болсун сиздерге чоң рахмат, Анжелика эжеңизге дагы чоң рахмат. Бүгүнкү тойго бүгүн келгениңерчи. Негизи ушундай нерселерди күткөн эмесмин, сиздерди да келет деп күткөн эмесмин. Эжеңи да келет деп күткөн эмесмин. Аябай кубанып атам. Качан пландадыңыздар эле тойду? Той бир жуманын аралыгында чечилип кетти. Ошо дейм да. Кандай чечкиндүүлүктү мындай жасадың? Кандай кадам жасадың, Жанар? Сол үйлөнөм дедиңби? Ойлонуңдар, аракет кыламыңдар, аракет кылыңдар. Чыныгы мырза, азамат, чечкинде болуш керек мырза деп үйлөнөм деди, мына бир жуманы чечип коет көрөм. Келгениңиздерге рахмат. Жакшылыктарга кызмат кылып жүрө бериңиз. Үйлөнүп тоюң кут болсун, үйүңө бакыт куш консун, тамшанып жүрүп издеген ай татына кызга туш болдум. Үйлөнүп тоюң кут болсун, үйүңө бакыт куш консун, тамшанып жүрүп издеген ай татына кызга туш болдум. Мен өзүмдүн жумуш ишим ошол Токтогул Орозбеков көчөсүнүн кесилишинде. Биз канча 3-4 жылдан бери таанышпыз. Ошол жакта ресторан, кафелерге барып калганда ар дайым менде унаа токтотуучу жерим бар, себеп дегенде менин досум бар. Ар дайым мени тосуп алып туруп, унаамды коюп карап турат, эч кимге тийгизбей. Анан кийин мен ошол Мейли тагдыр деген клипте сценарийде ошол атайын ушу балдар үчүн дагы элдерге булардын кандай жүрөгү таза, кандай ар бир адамга жакшы ниет менен жашаарын көрсөткүм келип, ошол клипте тарткам. Анан кийин таңкы 5те ушул биздин башкы каарманыбызды бүгүнкү Жанарбек алып келген. Эртең менен 5те эч кимден кечикпей келген балдар ушулар болгон болчу. Калган актерлор кийин анан кийин кошулуп башташкан. Жанарбек ушул биздин эле шаарыбыздын, борборубуздун баягы колунан келишинче элдерге жардам берип, ал эми боорукер инсандардан баягы кандайдыр бир акча каражат чыкса, ошолорду топтоп өздөрүнүн ден соолугуна кам көргөн балдардан. Мындай балдарды көптөрү түшүнө алса, көптөрү түшүнбөйт экен, тилекке каршы. Бирок биз ар дайым сүйлөшүп, достошуп, мүмкүнчүлүгү чектелген инсан эч качан өзүнүн мүмкүнчүлүгүн чектебесе, мына бүгүн үйлөнүп атат. Ыр жазып атышат, анан ырыңды айтып бересиң, буюрса жакында китеп чыгарат. Мына ушул китебине биз жакшы инсандарды дагы чакырабыз. Бир жакшы чыгармачылык кечесин өткөрсөм деген апасынын кыялы бар.
Жанарбек үйлөнүп атат, эми сенин чыгармачылык кечең болсо, мен ойлойм көптөргө бир стимул болот деп ойлоймун. Силерди көрүп башкалар дагы жөн эле отура бербестен ыр жазышыбыз керек экен, үйлөнүшүбүз керек экен, үй бүлө курушубуз керек экен деп ойлоп башташат. Бул мырзалардын, мындай инсандардын дагы ой жүгүртүүлөрү биздикине караганда 10 эсе күчтүүрөөк, 10 эсе бир башкача десем болот да. Анан бүгүн сюрприз болуп келдик. Чындыгында Жанарбек өзү билген эмес. Даже ты не знал, да, что я сегодня приеду? А почему не позвали? Ну, я думал, вам некогда просто. Некогда, Да. не приеду, да? А вот если ты сказал, Дождика Дже, вот мы женимся, приезжайте, я бы сразу приехала бы. Ну, будем иметь в виду. Да. Когда я женюсь, я вам могу не показать. Выруса, на твоей свадьбе погуляем. Да, Аллах. Ты же знаешь, что мы простые, из всех простых, да? Да. Ну давай тебе пару слов тогда. Сегодняшний день ты очень много же встречаешь обычных людей. Да. Вот какие люди искренние? Искренние люди. Если он толстый, значит он не искренний. Почему? Значит он ворует. Воруют, да? Да. Вот вы же худая, вы искренний. Так что худейте все. Да. Вот, ну, сегодня такой день. Женя, это мой друг, Да, мой брат, да, мой коллега и мой напарник. да. Мы с ним прошли многое, видели многое. Какие были такие трудные моменты? Тот момент больше был у меня. Я к нему приходил, на жизнь жаловался, а он меня всегда поддерживал. А я ему желаю только всего наилучшего. И сегодня, я надеюсь, он приобрел еще нового союзника в виде своей жены. Вот. Что еще сказать? Ну, желаю только добра, любви, много детей. Денег не желаю, потому что деньги это вода. Я желаю богатства. А богатство особо Бог. Желаю, чтобы Какое богатство? желаю, чтобы в их семье был Бог. В виде любви, понимания и, конечно, верности. Верности не только друг другу, но и своим принципам, своим идеалам. Ведь, как говорится, верность, она не только друг другу, но и своим идеалам. И я надеюсь, что они проживут хотя бы лет 50. Когда ты узнал, что он женится? С первых дней. Сколько прошло? Полтора месяца. Полтора месяца они познакомились, да? Да. Как они познакомились? А очень поздно, на свадьбе даже. На свадьбе, да? Да. Потом через 3 дня они тогда решили пожениться. Через 3 дня Да. уже? Вау. Ну а что, они не маленькие. Вот. Ну, а я, конечно, их поддержал. Они там, конечно, необходимо переговоров совета. Но я как мог помогал. Потому что это мой друг. Он предложение сделал? Да. Как он предложение сделал? Как он делал, я не видел, но скорее всего, как обычно. Как истинный джентльмен. Пристал на колено. Да? Жалко, я не могу это показать. Да? Да. Вот. И походу он сказала да. И вот и свадьба. Вот и свадьба. Гуляем на свадьбе. Блин. Вот, что еще сказать? Вы меня стих просили. Давайте стих. Ну, не знаю. Сейчас. Может, я закачаю. Не знаю, стих уместен или нет, но я скажу. Это мой первый стих. Он мне помог завоевать приз Коля. А в далеком 2010 году. В 2010 году ты Да. завоевал приз. Первый Ага. приз. Ага. Ну что, я начинаю. Да. Детская боль, с рождения на душе мозоль. Все кричат, с глаз долой, хочется умереть порой. Неописуемый страх, сильная надежда в страх, колоссальная боль, судьба заболтать от счастья порой. Часто испытываю страх, что мама умрет в горах, пытается из меня
человека создать. Хотел бы я знать, за какие грехи. Аллах, скажи, но я верю, наступит тот час, тот день, уйдет болит день, мои ноги побегут вперед, и счастье ко мне придет. Маму я крепко обниму, и на коленях ей спасибо скажу за то, что только она была со мной, когда все кричали: инвалид, с глаз долой. Спасибо. Вот. Браво, маме. Низкий поклон маме. У Дёника родная мама, к несчастью, до такого до сегодня не дожила. Но я верю, что она довольна своим сыном. И я хочу, чтобы она была довольна, потому что она родила истинного человека. Человек, настоящего Да, человека с истинного. большой буквы, да? Да, ну там размер не имеет значения. Главное качество. Качество. Вот. Ладно, спасибо, Анжелика, большое. Спасибо. Удачи, Увидимся. успехов. Хорошо. Надеюсь, это наше не последнее интервью. көңілі жашырмас жашу керемет бұл жашоодо өмүр бергеле ошондуктан достур келген ырдайлы күлкү менен шаттык бизди бергеле ал элек арман ырдагыла жаштара биздин заман заман шаттыгыла жаштара. Қайсы стол аябай мындай маңайдың отыратын көрелікші. Азаматтар андай жүзіңізді жылмайын еттіңіз. Жашырық болсын. Сырдады жылдар аралап өшпөсеге шаттык заман маңылы достук аман болайын илегим ошу кайдан ал элек арман ырдагыла жаштара биздин заман заман шаттыгыла Чоң, рахмат. Ай, антракты көрбей қалып да, антрак бұл жақта аябай соғын болып екенін сездім. Анткени бийчи жекелердин баардыгы эле ушул тойдо турбайбы. Сүйүндүк көкөздүн бир калуу тилегибизди айтып кетпесек болбойт. Биз дагы бир тостун ортосуна кошулуп, сүйүндүк көкөз тост айтабыз. Анда жакшы калуу тилекти бүгүн мына ушул тойго сюрприз катары келген дагы Супер ТВ жана 5-канал келди. Мына ушул жактан дагы ушул үйлөнүү тойду көрсөңүздөр болот. Анан сүйүндүк мынтет. Акча деген бул суу дейт. Бүгүн бары эртең жок. Ошондуктан мен бул 2 жашка чыныгып Кудайдан берилген бакытты каалайт элем деп айтты. Андыктан счастья вам бесконечной, в общем, желаем. Эң негизгиси мына ушул тойдо канча инсан отурса, ошолордун баардыгы бүгүнкү тойго келгенине жылайланбай сүйүнсүн дагы. Анткени кийинки тойдон баардыгыбыз аман эсен көрүшөлүк. Бешик тойдон көрүшөлүк. Это твоя свадьба. Спасибо тебе, что ты есть. Татуш, береги его. Он ангел. После тоя я тебя отдельно продавлю. Давай. Жолдар болсын. Рахмат, Жеңдик мырза, сиздин дагы бир жакшы күнүңүздө жолугалы. Үйленер тойың құт болсын, үйіңе бақыт құш болсын. Тамшанып жүріп кездеген айтатына қызға туш болдым. Үйленер тойың құт болсын, үйіңе бақыт